Сокулукта окуучу кыздын өлүмүнө себепкер делген самосвалдын айдоочусу убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Чүйдө окуучу кызды өлтүрө сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Жүк ташуучу унааны башкарып бараткан 38 жаштагы жаран 28 ноябрь күнү түшкө жакын кырсыкка учураган. Ал Сокулук айылындагы Фрунзе жана Краснодар көчөлөрүнүн кесилишинен 16 жаштагы кызды сүзүп алган. Өспүрүм окуя болгон жерде каза болгон. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, айдоочу убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерди шайлоо башталды. Өлкө боюнча шайлоо участкалары ачылып, добуш берүүчүлөрдү кабыл алууга даяр. Депутаттык кресло үчүн жалпы жонунан 460 талапкер ат салышууда. Алардын 271 эркектер, 189 аялдар. Шайлоо участкалары кечки саат 20:00 жабылат. Токторбаев: бир да шайлоо мындай таза болгон эмес. Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев шаардагы шайлоо тилкелеринин биринде добуш берип, андан кийин маалымат каражаттарына маек курду. Кала башчысы бийлик добуш сатып алууга жана элди участоктарга ташып келүү сыяктуу шайлоонун шайтан оюндарына жол бербей турганын белгиледи. Мындай фактылар катталса, милиция кызматкерлери чара көрүп, материалдарды борбордук аппаратка өткөрүп беришет. Азыр ар бир бурчта адамдарга добуш үчүн акча сунуштаган учурлар жок. Мындай көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн мектептердин жанында милиция кызматкерлери нөөмөттө турушат, деди ал. Садыр Жапаров ар бир добуш мамлекеттин тагдырын чече турганын айтты. Ал жогорку кеңештин талапкерлерине добуш берип, элди шайлоого активдүү катышууга чакырды. Анын айтымында, бул жолку шайлоодо бардыгы автоматташтырылып, жарандар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Мурдагыдай алдын ала катталып, анан добуш бермей жок, каалаган шайлоо тилкесине кирип добуш берсе болот. Ар бир добуш мамлекеттин тагдырын чечет деп шайлоого катышып бергиле, деди Жапаров. Унаанын ачкычын катып, ортого таанышын салган мас айдоочу кармалды. Бишкек шаарынын МККБсы өткөргөн рулда аттуу рейдтин жүрүшүндө милиция кызматкерлери мас абалда унаа айдап жүргөн айдоочуну токтотушкан. Текшерүү маалында ал документтерин көрсөтүүдөн баш тартып, унаанын ачкычын жашырып, мыйзамдуу талаптарды аткаруудан баш тарткан. Окуя болгон жерге айдоочунун байкесимин деп өзүн тааныштырган дагы бир жаран келип, келигишүүгө аракет кылганы менен милиция ага жол берген эмес. Наркологиялык борбордун текшерүүсү айдоочунун алкоголдук ичимдик ичкенин тастыктады. Унаа айып коюу аянтчасына жеткирилип, айдоочуга протокол түзүлдү. МККБ айдоочуларга мас абалда унаа башкаруу мыйзам тарабынан тыюу салынарын жана адамдардын өмүрүнө олуттуу коркунуч жаратарын эскертет. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Привет, байке деп салам берген бөөк милиция кызматкерлеринин маанайын көтөрдү. Соц тармактарда кичинекей баланын милиция кызматкерлерине жылмайып туруп, привет, байке деп салам берген видеосу тарады. Бөөктүн өзгөчө жылуу мамилеси кызматкерлердин да көргөндөрдүн да маанайын көтөрдү. Шри-Ланкада сел жүрүп 56 адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалым болгондой 20дан ашуун адам дайынсыз жоголуп, 600дөн ашык үй жабыркады. Өлкөдө жамгыр бир жумадан бери тынымсыз жаап, үйлөрдү, талааларды жана жолдорду каптады. Жалпысынан 44 000ден ашуун тургун жабыркаган. Учурда бардык мамлекеттик мекемелер жана мектептер жабылды. Бийлик жабыркаган райондордон адамдарды эвакуациялоону улантууда. Куткаруу иштерине 20 000ден ашуун аскер кызматкери тартылды. Өкмөт табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу үчүн учурда иш алып барууда. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер.
дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектелүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден суранат. Башка балдардай болуп ойноп күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам, сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат. Өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурач. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Шайлоо мындай таза шайлоо мурда эч кандай болуп көргөн эмес. Азыр бул шайлоо жеке урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин, жеке урматтуу Кенен Камчы Кылычбаевичтин көзөмөлүндө мурдагыдай шайлоо болбош керек. Жанагы айтып кетпедимби? Жанагы шайлоочуларды машинеге алып келип салып, могу кандидатты бересин деп, машинанын ичине подкуп кылып сатып алып, андай маселе болбош керек. Эгер андай мыйзам бузуучулук катталчулай болсо, анда бул жерде милиция кызматкерлери бар, шыр эле аларды мыйзам бузуучулук болду деп буларды каттап центральный избирательный комиссияга жиберет. Еще раз представляюсь, младший лейтенант милиции Джусупов Мадригат Палаттекович. Мы вас вежливо попросили ключи от машины, ввиду того, что вы отстраняетесь от управления, но вы, к сожалению, нас не послушали, позвали совсем чужого человека, который вмешивается в нашу службу, также давит на нас. Как будем поступать? Все хорошо, я не был за рулем. Все хорошо. В отношении вас будет составлен протокол о правонарушении, если факт употребления спиртных напитков подтвердится в наркологии. Вашу машину мы будем забирать эвакуатором. Вам все понятно? Так, водитель данной автомашины категорически отказывался нам предоставлять документы и не подчинялся нашим требованиям, но через некоторое время согласился на все. Сейчас мы находимся в наркологии, где нам подтвердили факт употребления спиртных напитков данного водителя. Сейчас автомашину водворим на штрафную стоянку, в отношении водителя составим протокол о правонарушении. Саламатсыңарбы? Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоочулар, мына бүгүн биздин мамлекетибизде жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жүрүп жатат. Ошондуктан баарыңыздарды активдүү катышууга чакырабыз. Бул шайлоо өзгөчө шайлоо, анткени бүт шайлоо системасы автоматташтырылган, адам фактору катышпайт. Мурда болсо өзүңүздөр билесиздер, бюллетендерди мындай физикалык түрдө, практикалык түрдө чыгарып алып барып, анан ар бир участокто 100дөн 50дөн бюллетенди ашыкча коюп коюп, анан алышкан бюллетендерди бир кандидатка отметка кылып туруп салып коюп, анан өткөрүп, ушундайлар болчу. Азыр андай жок. Мынакей келген жерден бюллетендерди аласыңар, бардыгын компьютер эсептейт, и кечинде компьютер чыгарат. Кыскасы адам фактору аралашпайт. Биз эмне үчүн мындай кылдык? Анткени буга чейин өзүңүздөр билесиздер, 3 жолу республикада переворот болгон болсо, үчөө тең ошо шайлоолордун кесепетинен келип чыккан. Же болбосо президенттик, же болбосо парламенттик шайлоонун кесепеттеринен келип чыккан. Ошондуктан биз болушунча автоматташтырып, адам факторун мындан ары аралаштырбаганга толук аракетибизди жумшадык, мындан ары дагы жумшайбыз. Бул шайлоодо дагы мен ойлойм, адамдар көбүрөөк катышат болуш керек, шайлоочулар, анткени аралыктан добуш берүү жагындагы биз компьютер аркылуу электрондоштуруп киргиздик. Мисалы,
Алай, Алаука Чаткал, ат башыда жүргөндөр ушу Бишкекке келип калса же областтык борборго келип базарда жүргөн болсо, базардын ичинде да участоктор шайлоо тилкелери уюштурулду. Ошол жерден эгерде паспорту, ID картасы же болбосо түндүктө тиркелген QR коду болсо, ошону менен келип эле ошол жерден базардан шайлап койсо болот. Мына мен шайлоого көп болсо 5 минут убактым кетти. Кирдим, бюллетень алдым, шайладым, кайра мына чыгып кетип баратам. Анан кийин ошондуктан дагы бир жолу кайрылат элем. Шайлоочуларды активдүү катышууга, Кудай буйрса, бардык шайлоолор, мейли мындан ары парламенттик шайлоо болобу, жергиликтүү шайлоо болобу, Кудай буйрса кийинки жылы президенттик шайлоо келатат. Ал шайлоодо дагы мындан дагы жакшы шарттарды түзүп берип, адам факттары аралашпагандай кылып, келечекте Кудай буйрса түбөлүк деп айтсам да болот. Шайлоодон чыр чыкпагандай кылып биз бардыгын жасайбыз. Бир эле проблема болуп атат азыр. Баягы шайлоочулар добушун сатып ийген моменттер болуп атат. Талапкерлер сатып алган моменттер болуп атат. Албетте шайлоочулардын бардыгы добушун сатып атат деп айтпайм. Анткени баягы басымдуу көпчүлүгү эч кандай акчага да кызыкпайт. Анткени жашоо турмушу жакшынакай, анан мындай бир дүнүйө таанымы дагы жакшы жогорку деңгээлде, алар сатылбайт. Эми саналуу баягы сатылгандар болуп атат. Бир көчө болот экен, же болбосо бир үй бүлө кланы менен болот экен дегендей. Биз ошолорду көрүп атабыз, кармап атабыз. Бир ончакты ушундай момент болду окшойт. Ошол иш териштирүүлөр жүрүп атат. Анан жалпы элден суранат элем, мен мындан ары мына биз шайлоо системасын бийлик оңдоп, адам фактор аралашпагандай кылып, мындан ары чыр чыкпагандай кылып туруп жасап бердик. Эми калганын ошо добушту сатпаганын, анан талапкерлердин сатып алып атканын эл өзүңөр, мына эл деген силерсиңер журналисттер, айылдагыларыбыз, шаардагылар, райондогулар, анан чет өлкөдө жүргөндөр дагы. Мына чет өлкөдө жүргөндөр дагы азыр мурда болсо бир жума мурун келип катталып, мен кийинки жумада шайлоого катышам деп атайы келип катталып, андан кийин келип анан шайлоочу. Азыр андай жок. Түп-түз эле мына паспортун көтөрүп келип эле каалаган участоктордо шайласа болот. Мына чет өлкөлөргө 100гө жакын шайлоо тилкелери ачылды. Америкада, Европада, Россия, Казакстандын ар кайсы бурчунда дегендей. Ошондуктан кечке чейин дагы убакыт бар, активдүү катышып бергиле. Анткени ар бир добуш мамлекеттин тагдырын чече турган добуш. Мурдакыдай менин добушум мемнен чечмегеле, баары бир эле бай өтөт да, же болбосо бийлик колдогон кандидат өтөт да деген түшүнүктөн кетиңиздер дагы активдүү катышып, менин добушум Кыргызстандын тагдырын чечет деген настрой менен келип туруп добуш бергиле. Активдүү катышып бергиле добушта. Рахмат.